эме биздин өзүбүздүн абийибиз таза, себеби Атамбаев бизден эч нерсе издеп аткан жок. Ошон үчүн айла жок, эптеп бизди канаттı. Эгер мен мамлекеттик жогорку кызматтарда 13 жыл иштедим. Бир де мен бул 2 жылдан ашуун изилдетти, эчтеке таппагандан кийин ушул метод менен камады. Акыры сүйлөшүп койду депчи. Бул жагынан абийир таза. Түрмөдө жатканыбыз саясатты жасап аттык, күрөшүп аттык, ачык-ачыктарды жарыялап аттык. Буну билесиздер. Мыйзам жазуу боюнча түрмөгө чейин дагы, түрмөнүн ичинде дагы биз жазып. Биз азыр ГСИНди реформалоо боюнча целый концепция даярдадык. Кызматка бийликке келатканда мен мына Атамбаевдин жанында жүргөм. Өсүкөл обласы боюнча жоопкерчиликте болуп. Ал убакта мен жогорку кеңештин СПК партиясынын депутаты болчумун. Атамбаев эл журтту алдоо менен келди. Бир дагы өзүнүн айткан сөзүн аткарган жок. Мен факт менен айтайын. Биринчиси кумтөр маселесин чечкен жок. Экинчи чегара маселесин чечкен жок. Үчүнчү кылмыштык топ менен күрөшкөн чечкен жок. Төртүнчүсү ГКМны реформа менен чечкен жок. Коррупция менен күрөшкөн чечкен жок. Мына фактылар ТЭЦ боюнча, жана түндүк түштүк жол боюнча, датка кемин боюнча, таможня боюнча көп фактылар чыгып атпайбы бүгүнкү күндө. Сооронбай Шарипович келгенден кийин ал элдин астына айткан, мен коррупция менен күрөшөм деген эң биринчиси. Мына бүгүнкү күндө коррупция менен күрөшүп, бул 29 жылдын тарыхында бул биринчи жолу атат. Мындай болгон эмес. Туурабы? Мына бүгүнкү күндө 29 жылдын ичинде качан 2 премьер-министр, 2 мэрлер ошо иштеп аткандар, министрлер, депутаттар камалды эле. Андай болгон эмес.